Салам достор, P-Network майнинг аркылуу чогуу арызды баарыңыздар эле билсеңиздер керек. Ошол майнинг сайттын азыркы учурда жасалма түрүндө бот сыяктуу приложениясы иштеп чыгыптыр. Нет, приложение эмес, бот иштеп чыгыптыр десек болчудай. Бул жерге киргенде биз депозит жасап, ошол депозитибизге жараша майнингди эртерээк P жыйнап алсак болот экен. Бирок бул менимче кооптуу деп ойлойм. Себеби бул жерге биз акча салып, анан кийин неме кылат экенбиз да. P алат экенбиз, мындайча айтканда, скоростторду көбөйтсөк болот экен. Нол жерде $15 30 күнгө ушунча P, 60 күнгө $100 ушунча P деп мындай кылып VIP тарифтердин эле башкача бир форматы деп айтсак дагы болчудай. Эмне деген жерден биздин перезарядка деген жер турат. Ушул жерден адрести скопировать этип, ушул жака пополнение жасап алсак болот экен. Пополнение жасалгандан кийин бул жерден биринчи киргенде бул жерде реклама чыгарат, X коебуз. Trade Prable дегенди басып, бул жерден күнүнө 24 саатта бир жолу мына жерде майнингди басып жандырып турат экенбиз. Биз обновлениеде көрсөтүлгөн мына Pioneer 1ди сатып алдык. Мындайча айтканда, ушунун прибылин күнүнө ушул жерден чыгарып турат экенбиз. Аны мой деген жерге кирсек, күнүнө $1,5 прибыль берет экен, бирок бул канча күн берет али белгисиз. Бир күн берип, 2 күн берип, бербей калышы мүмкүн. Неме. Андан кийинчи биринчи бул жерге пароль коюп алат экенбиз. Өзүбүздүн регистрация учурундагы түзгөн паролубузду бул жерге жазат экенбиз. Жок, регистрация учурунда пароль түзгөн эмеспиз, ошону эми түзөт экенбиз. Бул бот аркылуу кирип атпайбызбы биз буга? Паролду түздүк, баардык жерге эле окшош кылып бир паролду түзө беребиз. Так. Бул жерге дагы сүйлөбөй турчу. Подтверждать деген баскычты басабыз. Эми TRC20 же Web20 түрүндө чыгарсак болот экен. Эгерде TRC20 түрүндө чыгара турган болсок, минимальный сумма $10 экен. Web20 түрүндө чыгара турган болсок, минимальный сумма $1,5 экен. Анда Web20 адреске чыгарыш үчүн, мисалы Binance'дан Web20 адресибизди алып келебиз. Кайсы биржа болбосун, кайсы кошелек болбосун чыгарсак болот. Андан кийин бул жерге адрес ввода деген жерге ошол адресибизди коебуз. Бул жерге азыркы түзгөн паролубузду жазабыз. Андан соң подтверждать деген баскычты басабыз, эч кандай комиссия албайт экен. Так, подтверждать басабыз, успешно кетти. Бул жерден историядан дагы көрсөк болот экен. Брокерский кошелек деген жерден көрө алабыз. Мынакей уже өзү дагы бизге келип түштү. Сразу эле мындай болуп түшөт экен. Подтверждение бул эле азыр. Мына ушундай жалпысынан достор, дагы приглашить деген жерден биздин реферальный ссылкабызды алсак болот экен. Досторубузга бөлүшсөк, ушундай компания бизге төлөп берет. Бирок алар депозит жасаганда гана төлөп беришет экен. Бул жерден служба поддержкага кайрылсак болот экен. Мындай болуп, жалпысынан мына ушундай достор. Бул жерде акча салып аткандыктан риск бар. Акча салган иштин баардыгында риск бар. Бул сайттарды көбүнчө 1-2 күн чыгып эле чыкпай калат. Мындай сайттар акчаңыздар толук акталбай калышы мүмкүн. Ошондуктан мындай сайттар